Assalamu алейкум, Машина Кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен Ош шаарында Ошуна базарынан ошол маалымат берүүдөбүз биздин көрүүчүлөргө. Бүгүн 28 декабрь 2025 жыл. Биздин каналда ушундай хит болуп аткан видеобуз эң көп көрүүлөрдү ээлеп атат акыркы убактары. Бул Кытай унаалары жөнүндө, жаңы алып келинген Кытай унаалары жөнүндө маалымат бере кетем. Чанган ошол Гөнчөсү Чанган, анан BYD, Geely чыгып калса Geely жана башка маркадагы унааларды тарта кетебиз. Чогуу биргеликте көрүңүздөр. Бул сенденби? Бул так не болуп калат? CS'би? CS 55 плюс. Ушундан баштадык анда. 2025 15 жаңы уна, турбинасы бар айтмакчы. Акчасы канча болуп атат? 14500 дагы кеми бар дейт. Русификация болгон деп атат. Мына салондун көрүнүшү, бул жакта шайба. Жок, шайба эмес экен, менюга кире турган шайба. Режимге которуу деген норма, спорт, эко ушул жактан которулат экен. Жакшы, мындай баскычтар бар болсо жагат да мага көбүнчөсү. Керки унаалар бар, жалаң ошо Теслага окшотуп эле бир гана дисплей аркылуу жүргүзүлө тургандары. Мына жеринде отургучтардын жылытуусу капталында экен. Анча байкалбай калат, бирок ушундай $14,500 кеми бар деп атат. Жакшы түшүп берем дейт. Мынакей CS 55 плюс. Булчу? Бул деле CS'би? CS 55 ошондой эле $14,500 түсү бул. Мынандай биз айтпозбай мокрый асфальт деп коебуз ошондор. 2025 салон көрсөтөйүн. Бунда да 360 градус камера бар. Дискалар кичине бөлөгүрөөк экен. Бунукунда бөлөк. Бунукунда бөлөк. Мага актыкы бир аз дискалар жакты. Сүрөттөр козун. CS55'тер. Өткөндө Uni Z'тер көп эле. Азыр CS55'тер көп болот. Мына канча болуп атат? $12,500 экен. Чанган CS 35 плюс. $12,500. Эми комментарийлерди окуп атам. Кытай унаалар жөнүндө айтып, мындай айдаган уже мындай маалыматы бар көрүүчүлөрүбүздөр десек, көбүнчөсү жакшы деп эле атышат. Жакшы. Дагы деле убакыт көрсөтөт. Бул жерде Wallmaster экен, Wallmaster 2021 электромобильби? Wallmaster электромобиль экен. Чоң эле кроссовер. V6 ушундай көрүнүштө. Азыр так жабуу экен. Дагы көрсөтүп коелу. Панорама люк бар. Канча деп атат экен? $14,200, Канча неме? 520 запас 520 километр бир кубаттоо менен. Ушу жактанбы заряд? Бул быстрый. Наркы жакта мен үйдөгө салып атам. Эки жактан экен да? Эки жактан тең. Ал сизде ключ жаныңызда болсо ачат. Андай ачылбайт. Болса. Салон көрсөтүп коелу. Ушундай сонарипті экран Wallmaster. Ушундай көрүнүштө болот. Бул жакта
Unizet. Unizet. Чанган Unizet. Buradagi videolarınız aябай hit болып отқан. 2024 1.5 $15.200. Мына мага ушул Чангандан жаккан кроссовер дагы бир Unity Чанган Unity дизайны бирок жакшынакай, чындыгында жакшынакай чыгарышкан. Full LED technology деп турат. Алдынан сонарлар жана ошол 360 градус камера бар. Түсү да ушул түсү аябай жакшынакай отурган. Радарлары бар, мынакей 1.5 турбина, бензин. Арка тарабынан көрүнүшүн да көрсөтүп коеюн. Ушуну жакшынакай чыгарган. Чанган Unity. Ушундай жакшынакай чакан кроссовер. Так, көрсөтүп болчу. Канча деп атасыңар баасын? $15.100. Шундай Чанган Unity. Face ID-си барбы? Жок экен. Азыр ушундайларды тартып атты эле. Кытайлардычы. Так, бул жакта дагы бир Unizet экен. Чанган Unizet. $2024 1.5. Esi жанында жок экен, бирок. Же силердеби? Силерден 300 километр экен. Баасы канча болду? Баасы арзаныраак. Канча? Баасын 15,5 деп атат. $15,500. Сатылдыбы? Сатылды элекпи? Жок. Сатылды экен. Анан кийин бул Unizеттин немесиби? Жок, 55 икс максимал плюс акыркы модель. CS 55 плюс бул жаңысы экен, а? Жаңысы бу. Жаңысы ушунда болот, CS 55 плюс. 2025. Баасын канча деп атасыз буну? $16,500. Телефон ошол эле, 559 82 02 42. Ушул CS 55 плюс жаңысынан десеңиздер, кайрылуу бериңиздер. Эми ичин көрсөтүп коеюн. Бул жаңы рестайлинги. Графикасы дагы сонун, тунук. Жакшы. Бир камерасын көрсөтүп коелу. Ключүңүз жаныңызда? Биринчи тарифичиде болуш керек. Мына от алып жүрдү. Так, эми коробкасы кайсыл жагынан которулат эле? Чисто автомат коробка. Коробка бул жагынан экен, а? Так, тормозду эздик. Рге салганда мына көрдүңүздөр 360 градус камерасы, графикасы дагы аябай тунук. Рулунда да проекция бар. Адамларга чек көрсөтөт. Сонун экен. Вообще сон. Жакшы. Муналарын көрүп атасыздар, динамический проекция рулунда. Так, анан парковкага басып койсок, ушундай болуп калды. Өчүрүп коер эле. Жакшы. Жакшы, ушундай. Юни CS 55 плюс рестайлинги. Ушундай көрүнүштө $15,000 деди. Адашпасам. Ушундай. Так, жакшы. Так, бул жакта дагы баасы жазылып турган. Турат. Ушундай эле CS 75 экен бул. CS 75 плюс. Бул бир аз дагы чоңураак, 2025 $17,000 люк бар. 2025-те 3 күндөн кийин уже түгөнөт дегендей. Так, салонун бир көрсөтүп коеюн. CS 75. Ушундай көрүнүштө. Бул жакта эми мындай бир аз под дерево кылып туруп чыгарылган. Ошондой бир аз өзгөчөлүктөрү бар экен салонунда. Анан
жақта CS75 бұл жөнөкөй плюс емес 75 дегені музыкалары премиалды екен барды бітен старт стоп шундай көрінішті мынаның ушунун кожасы бир аз катуураак жакшы берки CS55-терде Uniz'терде бир аз кожалар жумшагыраак кармалып аткан да айтмакчы болгон көрсөтүп коеюн 13,600 доллар ушундай көрүнүштө эми койдуңузбу мынакей азыр көрсөтүп атканым көрдүңүздөр шубуна жөнү так азыр бир аз жүрө берели мына жерде дагы бир Geely мына видеонун башында айткандай Geely Galaxy L6 деп турабы гибрид экен гибрид дизайны жакшынакай 360 градус камера мында да LED караңыздар бул смарт LED окшойт фаралары адаптивдүү ошол Intelligent LED экен Geely фирмасынан 2025-22 миң доллар ушундай Geely тилекке каршы жабык турат унаа мындай көрүп кое берели бул физикалык баскычтары бар экен жакшы арка тарабынан көрүнүшү ушул Geely'нин дискалар мындай сүрөттө так бул жерде Chang'an Uniz дискалар көбүнчөсү машиналардын немесин көрүп атам да мындай сүрөттөр башкача болуп атат ушундай Uniz-тики кожалар жумшагыраактай келип атат да 16,5 миң доллар ушул Uniz русификация болгон деп жазылып турат анан CS 55 2025 17.300 доллар салонун көрсөтүп коеюн көбүнчөсү ушул монитор аркылуу башкарылат жүргүзүлөт жана мульти ролдары бар ролдун өзүндө калган мындай физикалык баскычтары жок бул жакта жайкы дөңгөлөктөрү дагы бар экен жайкы дөңгөлөктөрү менен кошо өзү мындай кышкы дөңгөлөктөргө которуп койгон жаңы коюлган экен жакшы ал мында кышка даяр кылып коюптур да дагы бир CS75 плюс экен 17 миң доллар бул кара интерьери кара түстө оформление болгон бул бирок чоң эле мындай кроссовер электробагажниги бар караңыздар багажниги да кыйла кенен комплектацияда ушундай докатка экен запаскасы
Şu домкрат, баллон ключ жана башка керектүү каражаттар бар. Жаңылыкы сонунда өзү да бир жагынан. Караңыздар, пластмассалары чылтырап турат. Бул жагы таптаза дегендей. Ушундай көрүнүштө. Бул жакта Unizet. Unizet 16,5 миң доллар. Комментарийде да керектүүлөр айтып койгон, ушундайга да өтүп көрүңүздөр. Жаңууна жаңы да дегендей. Эми ар ким ар түрдүү калгандары ушундай жазып кылышат. Эми мына жагы да алькантара окшойт. Башкача жумшак. Ушундай. Unizet 16,5 миң доллар. Дагы бир Unizet 16 миң доллар. Байланыш номери 555 13 18 97. Эшме айында 6 жер ширкети сатылат. 500 долларга арзаныраак экен. 555 13 18 97. Toyota Ektima үлгүсүндөгү автоунаа шашылыш түрдө сатылат. 2 объемдуу газ бензин 380 миң тонна шашылыш түрдө сатылат. Байланыш номери 502 98 55 55. Так, бул да бир аз түнүктөлгөн экен, Так, чаңган. Чаңган. Uzatır olmuş gerek. Yok, X5 Plus eкен. Uzatır biraz кичинекейраак. Канча деп атасыңар жигиттер? Силер русификация кылып атасыңар? Ооба, русификация. Жакшы. Русификация кылып атышат экен. Так, бул жакта маалымат кагазы бар экен, ушуну көрсөтүп коеюн. Сурап отургучакты бир көрсөтүп койгон, жакшы. 13 миң доллар. Устанып алган же ачкычы ичинде калып Бул жакта дагы бир мына. аппарат менен ачып Дагы бул CS керек. 2025 14,5 миң доллар. ачкычы ичинде калып кеткен унааларды аппарат менен ачып беребиз. CS 55. Европа фондунда актуалдаштырууга ачылган обмен валютанын баардык түрлөрүн алмаштырсаңыздар болот. Жакшы бааларын жазып койгон ушул сатуучулар. CS 75 плюс 16,800 доллар. Бул жакта дагы бир чаңган, бирок бул башкача болуп турат. Башкача. 2025 15,5 миң доллар. CS 75 Pro eкен, Pro. Pro'su. Plus Pro. Деп эле ушинтип чыгарып атышат мына. Pro'su ушундай көрүнүштө болот экен да. Панорама люгу. Ушундай көрүнүштө. Мынакей. Бул жакта Ж-турду көрдүм. Ж-турду көрсөтүп коеюн. Ж-тур чаңгандарды көрсөтө берип. Өзүм деле уже жадап калдым дегендей. Ж-тур бар. 2023 1.6. Тилекке каршы баасын жазып атты. Ж-тур Dashing. Деген экен. Мына ушун менен бул видеобузду да жыйынтыктай беребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки видеобуз бул Машина Кейж каналы. Кийинки видеобуз ошол орус унааларын камтыйт. Ал жактан да маалымат алыңыздар. YouTube баракчабызга кирип, өз ой сунушуңуздарды, пикириңиздерди дагы комментарийге активдүү катышып туруңуздар. Жазып сөздөрүңүздөр жок болсо, кайсыл жактан канчанчы лайкты басып атканыңыздарды жазып койсоңуздар да болот. Кайсыл шаарда.